Түркия десе сөзсүз түрк улутундагы жарандардын чай ичип баарлашып турганын элестетебиз. Бул мамлекетте чайды абдан жакшы ичишет. Буга байланыштуу мамлекеттин өзүндө чай өндүргөн өндүрүштөр бар. Биздин бул сөзүбүзгө чайдын мекени аталган Ризе шаары кепил болуп бере алат. Ризе шаары жаан чачындуу аба ырайы менен айырмаланат. Биз барганда да күндүн көзү ачылбай, Ризенин тоолуу жаратылышы жамгырын аяган жок. Анткени шаар субтропикалык зонада жайгашкан. Деңизге жакын болгондуктан бул жерде нымдуулук, басымдуулук кылат. Ризе шаары Түркия Республикасынын Кара деңиз жээгинде жайгашкан. Бул өлкөнүн түндүк-чыгыш бөлүгүндөгү ушул эле аталыштагы провинциянын негизги калктуу пункту. Ризенин тарыхый өтмүшү да Кара деңизге жакын жайгашкан түрк шаарларынын көбүнүн тарыхы сыяктуу бай жана кайталангыс. Ризе шаары Түркиянын чай тарыхынын бир бөлүгү. Бул деңиз жээгиндеги шаар. Жашыл адырлар, жапайы тоолору, дарыялары жана кооз шаркыратмалары менен гана эмес, чай плантациялары менен да абдан популярдуу. Ризе шаарында жергиликтүү өндүрүлгөн жыпар жыттуу түрк чайынын ар кандай түрлөрүн татып көрүүгө болот. Ал эми чайды өндүрүүдө бул жерде өзгөчө ыкмалар колдонулат. Чай өндүргөн чакан ишканага баш бактык. Бул жердеги технологиянын жардамы менен чайдын бир нече түрү пайда болот. Жалбырак түрүндө тоголок чай жана да un сыяктуу майда чайга чейин жасалат. Чайдын гүлдөрү октябрь айында терилип алынат. Анан кургатылып, ушинтип даярдалат. Кургатылгандан кийин кадимкидей эле демдеп иче берсек болот. Ал эми бул чай салттык ыкма менен даярдалган жашыл чай. Негизинен салттык ыкма менен жасалган кара чайдан баштап, жашыл чай чайдын гүлү болуп 5-6 түргө бөлүнөт. Zaten çayı şekilleniyor ve içerisinde kalan su miktarı dışarısına, gövdesine yayılıyor. Türk siyah çayı Чайды даярдоо үчүн жаңы жалбырактар колдонулат жана алар 3 этап менен даяр болот. Биринчи этабында ысык казанга салынып, андан соң тазаланып жуулат, үчүнчүсүндө кургатылат. Түрк жарандары дүйнөдөгү эң көп чай ичкен коом болуп эсептелет. Түрк кара чайынын абдан чоң бир маданияты бар. Көнүп алган соң андан эч кимди баш тарттыра албайсың. Түркиянын Ризе шаары чайдын мекени экенин ушундан билиңиз. Түрктөрдүн атактуу финжан деп аталган чай стаканынын эбегейсиз эстелиги бар. Бул жерде чайга байланыштуу кенен маалымат бар. Анткени чайдын музейи катары кызмат кылып келет. 8 кабаттан турган бул имарат күндүз да, кечкисин да көркөмдүгү менен туристтерге кызматын кылып келет. Бардык жерде чай дүкөндөрү, заводдук дүкөндөр бар. Бул түрк шаарчасында сиз жергиликтүү чайдын эң мыкты сортторунан рахат ала аласыз. Асыл Акматова, Данияр Амантор уулу, Түркия мамлекети, Ризе шаары, Замана студиясы үчүн.